Апта ичиндеги маанилүү жаңылыктар, студияда Диана Нурлан кызы. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги Казакстан Республикасынын суу ташкынынан жабыркаган кесиптештерине 50 тоннадан ашык гуманитардык жардам жөнөттү. Бул демилге кризис учурунда эки өлкөнүн ортосундагы тилектештик колдоонун бир бөлүгү болуп саналат. Казакстандагы суу ташкыны аймактар үчүн оор кесепеттерге алып келди. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги оор кырдаалга жооп кылып, биринчи керектелүүчү буюмдарды, дары-дармектерди, желим өтүктөрдү, дизелдик жана электр генераторлорду, үйлөмө кайыктарды, чатырларды, матрацтарды, тамак-аштарды, жууркандарды, жаздыктарды жана шейшептерди жардам көрсөтүү түрүндө жөнөтүштү. Казакстан Республикасы менен кызматташтыгы узак тарыхка ээ жана мындай учурда бири-бирибизге колдоо көрсөтүү маанилүү. Бул көрсөтүлгөн гуманитардык жардам табигый кырсыктын жабыркагандарга жеңилдик алып келип, жабыркаган аймактарда калыбына келтирүүгө жардам берет деп үмүттөнөбүз деп министрликтен белгилешти. 18 апрелде Ички иштер министрлигинин жыйындар залында басма сөз кызматынын түзүлгөндүгүнүн 40 жылдыгына карата салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Белгилей кетсек, 1984 жылдын 18 апрелинде Ички иштер министрлигинин тарыхында жаңы этап коомчулук менен ачык диалог түзүлө башталган. Өз ишмердүүлүктөрүн пресс-топ менен башташып, 40 жыл аралыгында министрликтин маалыматтык саясатын ишке ашыруу милдети жүктөлгөн басма сөз кызматы күчтүү, көп функционалдуу түзүм катары калыптан алды. Министрдин биринчи орун басары милициянын генерал-майору Адылбек Бийбосунов куттуктоо сөзүндө журналистиканын негизги баалуулуктары болгон тең салмактуулукту, акыйкаттыкты, ар тараптуулукту, эң башкысы мыйзамдуу туу туткан басма сөз кызматкерлери коомчулук менен милициянын тыгыз байланыштырып турган көпүрө десем жаңылышпайм. Сиздерге мындан аркы кесиптик ийгиликтерди, бекем ден соолукту жана бакубатчылыкты, жаңы жетишкендиктерди каалайм. Калемиңиздер курчуп, ички иштер органдарынын ишин ыкчам чагылдырууда талыкпастан кызматыңыздарды өтөй беришиңиздерге тилектешмин, деди Адылбек Бийбосунов. Чакырылган коноктор басма сөз кызматынын кызматкерлери 40 жылдык тарыхынын ичинде кызмат министрликте өткөн жүздөгөн иш-чараларды мыкты деңгээлде чагылдырып, милициянын ишмердүүлүгү тууралуу оңдогон даректүү фильмдерди тартып, журнал китептерди чыгарып, ушул ишмердиктин баарысы коомчулук арасында милициянын оң образын жаратууга, анын аброюн көтөрүүгө, ишмердүүлүгүн жакшыртууга багытталып келет. Ички иштер министринин тапшырмасы менен жана ИИМдин коллегиясынын чечимдерин аткаруу максатында 2024 жылдын 14 апрелинде ИИМдин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери тарабынан жаштар арасында, ошондой эле борбордун конокторунун арасында баңгизат каражаттарын сатуу жана колдонуу фактыларын аныктоо жана тиешелүү мыйзамдуу чараларды көрүү максатында атайын тергөө амалдары жүргүзүлдү. Түнкү клубда тинтүү иштеринин жүрүшүндө 1997 жылы туулган Л.А. аттуу жарандын жеке текшерүүсү жүргүзүлүп, мефедрон психотроптук заты табылып алынган. Эмеректерди тинтүү иштеринин жүрүшүндө курамында химиянын өзгөчө жыты бар ак түстөгү порошокту, болжолдуу түрдө мефедрон психотроптук заты бар 2 целлофан зип пакети табылган. Бардык кармалган фактылар боюнча экспертиза дайындалды. Банги каражаттарын колдонгон деп шектелген түнкү жайдын келүүчүлөрү жана кызматкерлери медициналык күбөлөндүрүүгө жөнөтүлгөн. Анда түнкү жайдын ээси 2000 жылы туулган Н.С. жана кармалган Л.А. жарандарда баңгизат жана психотроптук заттардын таасиринде тургандыгы аныкталган. Тергөө иштерин жүргүзүү жана түшүндүрүү, алдын алуу иштери жүргүзүү үчүн милицияга жетекчилиги, тейлөөчү курамы жана түнкү клубтун келүүчүлөрү Бишкек шаарынын 1-Май райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилди. Учурда иштин бардык жагдайларын аныктоо боюнча ыкчам тергөө иш-чаралары улантылууда. Эскерте кетсек, ушундай сыяктуу атайын иш-чаралар туруктуу негизде жүргүзүлүп келет. Созак районунда ИИМдин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын жана УКМКнын Жалал Абад облусу боюнча кызматкерлери менен биргеликте курал-жарак жана ок-даарыларды мыйзамсыз сатууга шектүү катаруу жергиликтүү тургунду кармашты. Ыкчам кызматкерлердин жүргүзгөн иш-чараларынын натыйжасында Созак районунун аймагында жашаган жаран ок атуучу курал жана ок-дары сатып жаткандыгы аныкталган. Белгилүү болгондой, аталган жаран 1977 жылкы Созак районунда туулган, чет өлкөнүн жараны болгон РК аттуу жаран экендиги аныкталган. Ал саткан курал-жарактардын каттоосу жок жана мыйзамсыз болуп чыкты. Аталган факт боюнча Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 267 беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Учурда ыкчам кызматкерлер тарабынан курал-жарак жана ок-дарылар кайдан жана кандай жол менен келгендигин аныктоо боюнча кошумча ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Кылмыш иши боюнча тергөө иштери улантылууда.
2024-жылдын 13 апрелинде ИИМдин ыкчам кызматкерлери тарабынан Бишкек шаарынын четиндеги тигүү цехтеринин биринде издөө иштери жүргүзүлүп, Ысык Ата районунда 1 жыл мурда болгон адам мурдоо фактысы боюнча издөөдө жүргөн 1986 жылы туулган ЖС аттуу жаран кармалды. Окуя боюнча кийинки жагдай такталган. 3 апрель күнү 20:00 шектүү жарандар Бишкек шаарында Range Rover унасын сатып алабыз деп алдоо жолу менен күч колдонуп, скотч менен байлап, унанын документтерин, 50 000 сом өлчөмүндөгү акчаны жана iPhone 11 Pro маркасындагы телефонду ээлеп алышкан. Окуя болгон жерден көп узабай кармалган шектүү жарандар Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 96-беренесинин тартибинде убактылуу кармоочу жайга камалган. Учурунда үчөөнү тең 165-берене, 207 жана 144 берене боюнча айып тагылып, Ысык Ата райондук сотунун чечими менен камакка алуу баш коргоо чарасы тандалган. 1 май райондук ички иштер башкармалыгына жабырлануучудан алдамчылык аракеттер боюнча арыз келип түшкөн. 2022 жылдын күзүндө Бишкек шаарында чала тааныш адам анын ишенимине кирип, 35 000 АКШ доллар өлчөмүндөгү акча каражатын ээлеп алган. Шектүү өз ыктыяры менен жер тилкесин сатууга жана сатып алуучуну табууга жардам берем деп, жабырлануучунун акча каражатын алып, изин жашырып кеткен. Жабырлануучуга келтирилген материалдык зыян 35 000 АКШ долларын түзөт. 1,5 жылдан кийин гана жабырлануучу милицияга кайрылууну чечкен. Аталган факты боюнча 2024 жылдын апрель айында Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 209-беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Алдамчылык аракеттерге катыштыгы бар 1994 жылы туулган Т.А. аттуу жарандын жүргөн жери аныкталды. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Апта ичиндеги маанилүү жаңылыктар болду. Ички иштер министрлиги, Диана Нурлан кызы.